Бул Темиров Лайфтагы фейк көзөмөл рубрикасы. Биз саясатчылардын жана саясий партиялардын жалган колдонуучуларынын бетин ачууну улантабыз. Бул чыгарылышта Ишеним партиясына токтолобуз. Алдын ала маалыматтар боюнча Ишенимдин талапкерлери БШКдан 8 мандатка ээ болушат. Бул партиянын интернеттеги тарапташтарын изилдеп жатып, биз 45 жасалма колдонуучуну аныктай алдык. Алар соц тармактарда партияга тиешелүү постторго лайк басып пикир калтырышат жана аларды таратышат. Белгилей кетсек, бул партиянын фейктери өзүнүн фейк экенин жашыруу үчүн түрдүү ыкмаларды өздөштүргөн. Алтынай Рахатбекова Ишеним партиясынан талапкер болгон Азамат Болотовдун билдирүүлөрүн бөлүшчү, башка адамдардын сүрөттөрүн колдонуп жана башка тиркемелердин жардамы менен сырткы келбетинде өзгөртүп алган. Талдоо үчүн биз Ишенимдин баракчасындагы 30 постту мисал катары алдык. Жалпы 772 лайк топтолгон. Негизинен чыныгы колдонуучулар лайк басышат. Бирок алардын арасында бул партияны жарнамалаган анонимдүү колдонуучулар да бар. Биз алардын жасалма колдонуучу экендигин ырастай албайбыз. Ошентсе да алар шектүү. Алина Адылбековна, анын жеке сүрөттөрү жок. Профилине караганда ал СММ адиси жана кийим-кече, идиш-аяк, дары-дармектер жана косметикалык каражаттарды сатат. Батыр Батыралиев шаардык кеңешке шайлоонун үгүт учурунда Ишенимди пиарлаган. Анын баракчасын карап чыгып, буга чейин ал башка партияларды колдоп келгенин көрө алабыз. Ал ушул жылдын март айында ата журт Кыргызстанды колдоп жүргөн. Ал эми марттын аягында эле Ыйман Нуру партиясынын билдирүүлөрүн бөлүшүп баштаган. Ал эми июнь айынын башынан тартып Төрөбай Зулпукаровду коргой баштады. Ал убакытта бул саясатчы кумтор иши боюнча камакка алынган. Андан соң бүтүндөй бир фейк фабрика анын коргоочусу болуп калган. Батыралиев өзүнүн аккаунтунда ал YouTube платформасында киреше табуу кызматтарын жана курулуш компанияларына байланыштуу көптөгөн жарнамаларды сунуштайт. Гүлзина Маматкасымовна анын баракчасында өзү жөнүндө маалымат жок. Ишенимдин эң көрүнүктүү колдоочуларынын бири. Бир күндө эле жеке баракчасында Ишеним партиясына 5-тен 18-ге чейин билдирүү арнаган. Азыр ал ата журтту жигердүү жарнамалап келет. Facebook'та ушул партиянын талапкерлерин изилдөө учурунда 45 жасалма колдонуучу аныкталды. Алардын саны андан да көп болушу мүмкүн экендигин эскертебиз. Буга чейин Садыр Жапаров, Өмүрбек Бабанов, Төрөбай Зулпукаров, Жээнбековдун жалган тарапташтарын, Эмгек, Ынтымак партияларынын фейк армиясын аныктаганбыз. Булардын баарын биздин YouTube каналдан көрсөңүздөр болот. Биз муну менен эле токтоп калбастан саясий фейктерди аныктай беребиз. Белгилей кетчү нерсе, Ишеним партиясын сүрөгөн фейктер ар кандай тролл фабрикалардан келиши мүмкүн. Алардын ортосунда так координацияланган иш жок. Тактап айтканда алар белгилүү бир саясатчы үчүн келишсе керек. Ушуну менен сөзүм аяктады, кайрадан көрүшкөнчө.